Бачишь, все спокойно, нормально сидят. Пусть тебя не трогай, ты посмотри, ты ее нос. Иди сюда. На видео снимай. Ысык Ата санаториясында кызды сабоого шектелип 21 жаштагы жигит кармалды. 18 августта эс алуу жайда белгисиз жигит кыздын мурту менен бетке бир нече жолу урган. Жабырлануучу мээси чайкалып, мурду сынып, тиштери сынганын билдирди. Чүй милициясынын маалыматына ылайык факты боюнча ден соолукка орто ооруктагы залал келтирүү беренеси менен иш козголуп, 21 жаштагы аары камакка алынды. Жактоочу Шердор Абдыкапаров Ысык Ата курортунда сабалган кыздын окуясын жарыялады. Кыздын айтымында бул 18 августта анын туулган күнүндө болгон. Үй ижарага алып кечинде от чагып жаткан жаштардын компаниясына барып отту тантып алалы деп газ баллон сурадык. Ал жактагы кыздардын бири жооп бергенин ордуна сөгүп кирди. Эки жак айтыша кетип, биздин кыздардын бирин чаап жиберишти. Мен ага жардам берейин деп жатсам, балдардын бири чуркап келип 2-3 жолу бетке муштап жиберди. Ошону менен эсимди жоготтум деген ал. Жабыркаган кыз 14 күн ооруканада жаткан, алдыда аны оор жана кымбат операция күтүп жатканы айтылды. Кыздын айтымында кол көтөргөн бала ошол эле күнү ооруканага барып баш мээси чайкалган деген диагноз коюуну суранып, сабалганы тууралуу арызда жазган. Чарли Кирк 11 жыл мурун өзүнүн октон каза болоорун айткан. Америкалык консервативдик активист Чарли Кирк 11 жыл мурун өзүнүн октон каза болоорун алдын ала айткан. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасында билдиргенин Irish Star басылмасы жазды. Мени AR-15 менен атып салыштыбы, бул окшошот деп 2014 жылдын 22 июнунда жазган. Эске салсак, Кирк 10 сентябрда АКШнын Юта штатындагы университеттердин биринде сүйлөп жаткан маалда атып өлтүрүлдү. Ок мойнуна тийип, ал ооруканада каза болгон. Башында полиция шектүүнү кармаганын билдирген, бирок чыныгы аткан жаран азырынча кармала электиги кийинчерээк маалым болду. Ал АКШнын президенти Дональд Трамптын тарапташы болгон. Чарли Кирк жаштар арасында консервативдик баалуулуктарды жайылткан Turning Point USA аттуу кыймылдын негиздөөчүсү. Ал ошондой эле подкасттарга жана саясий дебаттарга активдүү катышып турган. Чүйдө адам өлтүрүп, жансыз денени дааратканага таштап салган шектүү кармалды. Чүйдө адам өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, ушул жылдын 12 июнга караган түнү саат 5:30 чамасында эки жаран Лебединовка айылындагы үйдө спирт ичимдигин ичип отурушкан. Мас абалында бири-бирин экинчисин өлтүрүү максатында бир нече жолу моюн жана төш тарабына бычак сайган. Шектүү кылмышты жашыруу максатында жансыз денени үйдүн дааратканасына салып жиберген. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү маркумдун жансыз денеси кайсы жерде экенин көрсөткөн. Кызматкерлер чирип бара жаткан жансыз денени даараткандан алып чыгышкан. Шектүү катары 2008 жылы туулган жаран кармалып, камакка алынды. Сот анын бөгөт чарасын карап, камакка калтырылган. Чүйдө милиция кызматкерлерине каршылык кылууга шектүү кармалды. Панфилов районунда милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүүгө шектелип 27 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 11 сентябрь күнү Эркинсай айылында Мазда үлгүсүндөгү унаа милиция кызматкерлери тарабынан токтотулган. Бирок айдоочу милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, оозго алгыс сөздөрдү айтып, милиция кызматкерлеринин погонун жулуп, окуя болгон жерден качып кеткен. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин бейбаштык негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалган соң милиция бөлүмүнө жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өткөрүлгөндө мас абалда болгону тастыкталган. Ал убактылуу кармоо жайына камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Токмок башка шаарга айланат. Ташиев шаарды өнүктүрүүнү убадалады. Токмок башка шаарга айланат. Ташиев шаарды өнүктүрүүнү убадалады. 10 сентябрда Токмок шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен болуп, алгач жаңыланган спорт аянтчасы менен таанышып, андан соң шаар тургундары менен жолугушту. Жолугушууда шаар тургундары күнүмдүк туш болгон көйгөйлөр тууралуу айтышты. Ташиев белгилегендей, Токмок оңдоп түзөөгө жана топтолгон маселелерди чечүүгө өтө муктаж шаарлардын бири. Анын айтымында, шаарга жаңы инфекциялык оорукана куруу, ошондой эле 50 чакырым шаар ичиндеги жолдорду оңдоо чечими кабыл алынган. Токмокто ирригация маселеси курч турат. Аны чечүү үчүн кеминде 30
скважина керек болот. Буга байланыштуу шаарга атайын техника сатып алуу чечими кабыл алынган. Келерки жылы Токмок такыр башка шаарга айланат. Бирок дагы эле көп көйгөйлөр бар. Алардын баарын бир эле учурда чечүү мүмкүн эмес, бирок Токмокту каржылоону көбөйтөбүз. Анын ичинде транспорт министрлиги аркылуу дагы, деди Ташиев.